Менин атым Улархан, 1991 жылы болгон, Талас областынын Кара-Бура районунун Сулмаймак айылынын тургуну болом. Үйдө жалгыз баламын, ата-энем бар, жалгыз бала, бир эжем бар турмушта, андан кийин 3 карындашым. Экөөсү турмушта, кичүүсү 7-класс. Өзүм азыр кесибим боюнча темир жолчумун. Таласка которулуп, 7 жылдан бери Таластамын. Ата-энем үйгө кел, айылга кел. Жаныбызда бол дегенден, ата-энем жанына келейин деп Таласка которулуп келгем. Бул жерде Союз доорунан калган цех бар, эски. Ошол жерде район боюнча жалгыз болгондуктан аябай киши көп болчу, очередь болчу, көп кыйынчылыктарга туш болчук. Очередибиз жетпей калган маалда кайра үйгө кеткенге туура келчү, кийинки күнү кайра келчүк. Ошол кыйынчылыктар көрүп жүрүп, ойлочумун, ушундай цех ачса болбойбу, ачыш керек деп өзүбүз аракет кылып жүрдүк. Станок алалы деп аракет кылдык, караштырдык. Анан каржы жагынан кичине маселе болуп ала алган жокпуз. Ушундай ар кандай өнүктүрүү фонддоруна кайрылалы деп жүргөнбүз. Болуп калат деп. Анан ошол жакка аракет кылып, заявка жөнөтүп, грант утуп алдык. Силерге терең ыраазычылык. Ошо станок алып берип атасыздар. Башында алгач ушул цехти үйгө ачайын деген ойлорум болчу. Бул жерде Талас областы боюнча эң чоң мал базары бар. Бул жака бизге Казакстандан да келишет, аябай чоң. Ушул мал базардын маңдайындагы жерде ижарага алып, буюрса цех ачып атам, алдык. Станокту карап, кубаттуулугун карап, бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк берет да, көп акча тапканга. Анткени бизде район боюнча жалгыз болгондуктан 40-50 айыл тургундары келет. Аябай келип ушул жерге орноттум. Анткени кийин дагы бул цехти кеңейткенде бул жерге дагы кошумча станок койгонго место болсун деп бул жагынан. Бул аябай көлөмдүү, оор, салмактуу болгондуктан, бияка эшигибиз кичинекей болгондуктан батыр алган жокпуз. Эшиктен бунун баарын кайра чачып, кайра ичине киргизип, бияктан кайра жынаганга туура келди. Бунун баарын өз колум менен кылдым. Бул чаңды сыртка үйлөп турган вытяжкасы. Бул цехтин ичин чаңытпаш үчүн атайын буга труба орнотуп эшикке чыгарып койдум. Эшикке фильтр коюп, чаң сыртка чыкпаш үчүн фильтр коюп тазалап коебуз. Буюрса станок жакшы иштеп, жакшы пайда таап атса, дагы башка өнүктүрүү фонддоруна кайрылып, дагы бир станок алайын деген ниетим бар. Ушул жылы буюрса бир пактаны өзүнчө бир станокко тытып, жүндү өзүнчө. Андан кийинки жылдары буюрса матрас, төшөк тийгүүчү станок алып, дагы кеңейтейин деген пландарым бар. Гранттын талабы боюнча ишкер балдарды алам. Азыр бир станогума болгонуна байланыштуу бир бала алам. Мүмкүнчүлүгү чектелген же болбосо аз камсыз болгон үй бүлөдөн азыр караштырып атабыз. Бул жерде айыл өкмөтүнөн барып сураштырдым. Ушундай сиздерде учетто турган кишилер болсо, мага кайрылыңыздар жумушка алганга. Кыз узатуу, кызга сеп берүү, ошол жерлерде аябай керек болот. Айыл жергесинде бир 50-60% өздөрү жасайт. Бул аябай керектүү нерсе да. Ошон үчүн ошол багыттар көп болсо, ар тараптуу болсо, дагы көп жаштарга мүмкүнчүлүк болмок. Элибиздин көп балдар жумуш менен камсыз болмок. Пайдасы аябай чоң деп билем.